сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен экран аркылуу математика сабагында кайрадан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Сабакка керектүү окуу куралдарыңар китеп, дептер, калем, циркуль камдап алгыла. Сабагыбызды төмөнкү ыр-саптар менен баштайлы. Сырларын табигаттын таба билген, дүйнөнүн көркү ачылат илим менен, илим шам, айдай жанат, жолуңду айсыз түндө жарык кылат. Ошондуктан балдар, бүгүнкү сабакта тапкыч, шамдагай жана алган билимиңерди туура колдонуп, активдүү болушуңарды каалайм. Бүгүнкү сабактын темасы тегерек жана айлана. Бүгүнкү сабакта тегерек жана айлананын айырмасын билесиңер. Аларды сызып, радиусун жана борборун табууну үйрөнөсүңөр. Бул кайсы фигура? Ооба, тегерек. А бул фигура кандай аталат? Ооба, айлана. Бул эки фигуранын кандай айырмасы бар? Тегерек жалпак фигура. Анын бети тегиздикте турат. Айлана деген эмне? Ал эми айлана тегеректин чеги. Ооба, айлана бул тегеректин чеги. Бул эмне? Ооба, туура. Бул циркуль. Циркуль деген эмне? Айлана жана тегеректи сызуучу курал. Айлана же тегеректи циркуль менен иштөө ыңгайлуу. Ал үчүн ийнеси бар учун кагазга сайып, карандашы бар учу менен кылдап тегеретип чиебиз. Эгерде өзүңөр пайдаланууда кыйналсаңар, ата-энеңерден жардам сурасаңар болот. Циркуль менен иштөө кооптуу, ошондуктан абайлагыла. Айлананын борбору кайда жайгашкан? Айлананын так ортосундагы чекит борбор деп аталат. Борборду О тамгасы менен белгилейбиз. Айлананын борборунан чегине чейинки жүргүзүлгөн кесинди эмне деп аталат? Ооба, туура, радиус. Ал латындын R тамгасы менен белгиленет. Балдар, бул кайсы фигура? Ооба, тегерек. Анын радиусун кантип өлчөйбүз? Туура айтасыңар, ал үчүн бизге сызгыч керек. Сызгыч менен тегеректин борборунан чегине чейин кесинди сызып, сызгыч менен ченейбиз. Демек, бул тегеректин радиусу канча сантиметр болду? Ооба, радиусу 4 сантиметрге барабар болду. Келгиле балдар, коенек менен чогуу көзүңөрдү эс алдыргыла. Коенек барган фигуранын атын үн чыгарып ата. Тегерек, кесинди, айлана. Азаматсыңар. Дептериңерди ачып, радиусу 2 сантиметр болгон айлана сызгыла. Кантип сызабыз? Ооба, туура. О чекитин белгилеп, андан сызгыч менен 2 сантиметр болгон кесинди чийип, циркуль менен тегерете айлантып чиебиз. Айлана же тегерекке канча радиус жүргүзсө болот? Ооба, туура. Айлана же тегерекке бир нече радиус жүргүзсө болот.
Эми өз алдыңарча радиусу 3 сантиметр болгон айлана сызгыла жана айлананын ичин боёгула. Демек, эмне кылдык? Айлана жана тегерек сыздык. Эмненин ичин боёдук? Ооба, тегеректин ичин боёдук. Келгиле балдар, эми айлана жана тегерек жөнүндө билгендерибизди бышыктайлы. Бул буюмдарды кандай эки топко бөлсөк болот? Ооба, айлана, тегерек. Ооба, айланага шакек, билерик, дөңгөлөк кирет. Тегерек буюмдар болсо табак, үстөл, пицца. Туура таптыңар, азаматсыңар. Бул эмне? Ооба балдар, бул кыргыздардын турак жайы, боз үй. Бул сүрөттөгү буюмдардан дагы тегерек жана айлананы аныктап көргүлө. Тегерек формада үстөл. Айланасы формасында казандын кыры, от жагылган коломтонун чеги, түндүк, боз үйдүн керегесинин чеги. Демек балдар, айлана менен тегерек биздин жашообузда абдан көп кездешерин билдик. Эми балдар, сабагыбызды төмөнкү тапшырма менен жыйынтыктайлы. Төмөндөгүлөрдөн кайсынысы тегерек эмес? Ооба, шакек. Айлана бул тегеректин чеги. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы айлана эмес? Капкак. Силердин таланттуу, чыгармачыл балдар экениңерге ишенем. Билесиңерби, фигуралар менен ар кандай кызыктуу сүрөттөрдү тарсак, кесип чаптасак да болот. Тегерек жана айлананы колдонуп, тапшырмаларды аткарып көргүлө. Ал тапшырмалардын каалаганын аткарсаңар болот. Биринчи тапшырма. Айлана жана тегеректи пайдаланып, жөжө тарткыла. Экинчи тапшырма. Түстүү кагаздан радиусу 3 сантиметр болгон бирдей 5 тегерекче кыркып алып, кырк аяктын чаптап жазагыла. Анда силерге чыгармачыл ийгилик каалайм. Бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Тегерек жана айлананын айырмасын билдиңер. Аларды сызып үйрөндүңөр. Айлананын жана тегеректин борборун таап, радиусту өлчөп үйрөндүңөр. Мени сүйүктүү окуучуларым, булардын баарын үйрөнүү силер үчүн кызыктуу да, пайдалуу да болду деп ойлойм. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Ар дайым талыкпай эмгектенгиле. Жакшы билим алууга умтулгула. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.